Кийинки сөз Эрбаев Алишер Ташбаевичте. Рахмат, Искендер Исмаилович. Министр обороны айтат элем да. Бул жерденчи биринчи сиз кайсыл жерге келгениңизди билип атасызбы? Сезип атасызбы? Билип атам. Сиз биринчиден жогорку кеңештесиз. Могу жерде жогорку кеңеште экениңизди эсиңизден чыгарбаңыз. Экинчиден сиз бул жерде укук тартиби, кылмыштуулук жана күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинде отурасыз. Сиз бул жерде куралдуу күчтөрүнүн же болбосо бир коллегиясында же жыйынында министерство оборонунун отурган жериңиз жок. Ошон үчүн могу жерлерде буга чейин да айтылды, жанагы болуп келет деген. Андан сырткары сиз 2 жолу айттыңыз өзүңүздүн баяндамаңызда. Замполиттерди өлтүргөнбүз 30 жылдын ичинде депчи. Анан кийин начальный военный подготовканы өлтүрдүк деп. Ушуларды кантип өлтүрдүңүздөр 30 жылдын ичинде? 2 жолу замполиттерди өлтүрдүк 30 жылдын ичинде. Бул деген баягы физически өлтүргөн эмес, бул деген ошол деген институт воспитательной работаны ошону өлтүргөнбүз деди. Эми сиз биринчиденчи айылда жүргөн жоксуз да, колхозда эмессиз, сиз генералсыз. Сиз куралдуу күчтөрүнүн генералысыз биринчиденчи. Анан кийин моундай бул жерде жогорку кеңешке келип алып, тигини өлтүрдүк, муну өлтүрдүк, анан шак этсе эле башын алганыбыз болбойт да деп дагы айттыңыз коллегияда. Шак айтса берки кылышыбыз керек. Биз коллегияны өткөзгөндө анан кийин жанагындай буларды дисциплинарный ответственностьке алып келебиз дедиңиз да сизчи, өзүңүздүн баяндамаңызда жана. Бирок бул жердечи эмне үчүн мен сизге айтып атам жогорку кеңеш деп. Сиз келген темасын көрдүңүзбү? Бул жерде жазылып турат. Могу жердечи Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн деп атат. Күчтөрүндөгү аскердик тартиптин жана укук тартибинин абалы жөнүндө Кыргыз Республикасынын коргоо министрлиги, анан кийин Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун орун басары аскер прокурор деп атат. Бул жерде сиз баяндаманы коргоо министрлигинин үстүнөн эмес, куралдуу күчтөрүнүн негизинде алып келишиңиз керек эле бизге. Анан кийин могу жерде туруп алып айтып атасыз баяндамаңызда мен бизде экили өлүм болгон, экили өлүмүнө жооп берем мен 2 аскерге. Теги прапорщик менен, анан бул менен болду, учебный центрде болду, мындай болду деп. Жок. Сиз баяндамага даярдап жогорку кеңешке келгенден кийин сиз куралдуу күчтөрүнүн, ишенбесеңиз шевроnuңузду караңыз, сол жагыңыздагы шевроnuңуз. Куралдуу күчтөрү деп турат. Оң жагыңыздагы шевроnuңузду карасаңыз, Министерство обороны деп жазылып турат. Вооруженный силы Кыргыз Республикасынын кимдер кирет? Биринчи суроо. Коргоо министринин аскер бөлүктөрү, курамдары кирет. Улуттук гвардия кирет. Дагы? МЧСтин подразделениялары кирет. Болду. Болду. А ГКМчы? ГКМ пограничниктер кирет. Уларды берки кылбайсызбы? Сиз эми мына генералсыз, элементарно вооруженным силам Кыргызской республики какие войска, что относится, даже билбейсиз могу жерде туруп алып туруп. Анан кийин 3 вузду бүткөнмүн дейсиз. Сиз бүткөн вузду биз деле бүткөнбүз. Бирок могу жерден турупчу сиз ушул өзүңүз айткан министрликтерден, ошол эле МЧСтен, ошол эле ГСИнден, внутренний войсканын бардыгынан могу жердеги өлүм болгон жердегилердин бардыгынан маалыматты сиз алып, анан кийин могу жерде башкы прокуратурадан аскердик прокурор менен келип туруп бир жакшынакай баяндама беришиңиз керек эле сиз бизге. Ошол жерден кандай жумуштар болуп атат, ошолорду айтышыңыз керек эле. Эмне үчүн дегенде сиз 2 жолу мен өзүңүз айтып кеттиңиз, 2 жолу кеттим, пешенеңизде жазылган экен, президенттин ишеними менен мына келип 1 жылдын ичинде полковниктен генерал лейтенантка чейин барып атасыз. Эми ушундай беркилерди бергенден кийин акташыңыз керек. А могу жерде келип 2 беркин айт. А бул жерде биз башка нерсени айтып аткан жокпуз да. Мен мисалы жана наркозависимыйларды айтып аткан жокмун сизден жана 4 бала боюнча. Наркодиспансерде жатат 4 бала. Токсикоман болуп. Аларды ким алып келди? Ошол эле сиздин офицерлер алып келишти. Ата-энелери бир мончоктой болгон балдарын берди. 4-өөсү наркодиспансерде жатат азыр. Андан сырткары аскер курулуш боюнча эмнелер гана чыкпай атат. Аскер курулушту түздүңөр башкасы. Ал боюнча андан сырткары жанагы ВПК боюнча канча сөздөр болуп атат. Андан сырткары могу военкоматтар боюнча, РВКлар боюнча кандай сөздөр болуп атат. Мына жакында эле түштү. Взятка менен. Сокулуктун меркеси. Анан кийин бизде недостаточное финансирование андай дейсиздер. Биз закрытый беркинин артында эшикти караганда именно Минобороныга жылдын башында 1 миллиард бөлдүрүп бердик го.
Міне анны силерге ойногонго бөлдүрүп бердикпи. Кийим кечеге, чтобы в целях улучшения оперативно-служебной деятельности Министерства обороны и вооруженных сил Кыргызской Республики деп. Башка беркилерди айтпаганды. Андан башка эмне түнкүсүн могу жерде жакында болду. Азыр буга чейин бүт баарын суктуңуз. Жанагы изнасилование боюнча, башкалар боюнча түнкүсүн эмне кылып жүрдү могу Нацгвардиянын 2 солдаты? Жооп бериңизчи ушуга. Улуттук гвардиянын 2 солдат эмес, 2 офицери. 2 офицери. Түндө эмне кылып жүрдү булар? Воскресенье күнү бир майор, бир капитан. Ошолорду 2 күн мурун прокуратура задержать этип туруп, бүгүнкү убактага киргизилди. Ошол жерден азыр маалымат боюнча, ошол жерде отурган жеринен бир кыз өтүп баратып, в общем, то ли спровоцировали, то ли еще что-нибудь, а ошол жерден у них произошел контакт. Андан кийин эртеси, ну, будем говорить так, мындай эме. Там понятие такого насилия деген экөөнү тең кезиги эметтик. А эртеси, эртең менен чайска следователи МВД келип, районный РОВДдан келип, ошол экөө изнасиловали деп ошондой. Жок, мен сизден сурап атам, факт болдубу, болбоду? Бүгүн, если факт ошон үчүн экөө кармалды да. Жок, факт болду. Сиз да буга чейин айтып атпайсызбы? Жана биздин коллегалар бергенде мен 2 эле солдатка жооп берем депчи. 2 эле солдат эмес, ар бир солдатка, ар бир офицерге, ар бир генералга сиз жооп бересиз. Эмне үчүн дегенде могу өлүмдөрдүн бардыгы могу жерде 10 киши өлдү деп атат. 10 кишиге сиз күнөө өлүүсүз. Эмне үчүн моралдык жооп бересиз сиз? Эмне үчүн дегенде 10 сиз башында айтып кеттиңиз. Бул жерде бирөөсү юстиция министриники, коргоо министриники, чек араныкы деп. Эмне үчүн деген МЧСтики деп атасыз. Эмне? Булардын армияга ким алып келди? Каякпы кайсы жол менен келди? Булар эмне көчөдө Ош базарынан жүрүп туруп эле келиштиби? Буларды подбор, изучение, подготовка бүт бардыгын ким жасады? Главное оперативное управление Министерства обороны жасаган. Ошонун астында турган районный военный комиссариаттар жасаган. Ошолорду алып келип атпайбы? Ошон үчүн сиз бул жерде турасыз, урматтуу генерал. Анан бул жерде акыл үргөтө, сен армияда кызмат кылгансыңбы, кызмат кылбагансыңбы деп кекилдет. Ал эмне болуп атат? Булар боюнча эмне анализиңиз кана сиздин? Талдоо жүргүзүлдү. Ушул курман болгон солдаттар кайсы военкоматтардан келген? Кайсы военкоматтар изучать эткен? Эмне деген буларга жоопко тартылды ошолор? Ооба. Бир солдат Каракол военкоматынан келген. Жо, аны мен көрдүм 2 солдатыңызды. Бирөөсү Каракол, бирөөсү Түпө. Аны мен сизден сурап атам, 10 баланы. Буга чейин өлүп кеткен. Суицид болгондордукун айтып атам мен. Кайсы военкоматтардан болгон, өткөн? 10 бала. Ал аскер бөлүктөр, министерстволор мага баш ийби. Жок, түшүнүп атам. Военкоматтар сизге баш ийет. Кайсы военкоматтардан даярдалып өткөн балдар ошолор деп атам. Призыв кайсыл жерден болгон? Ошолордун бардыгы мобилизационный боевой готовность сиздин мойнуңузда. Ошол жерден ошону сурап атам мен. Жооп бере аласызбы? Жооп бере албайм. Анда аскер прокурору Мукашев, Жолдош полковник, сиз жооп бериңиз анда. Бул комитетте каралып жаткан маселе боюнча 2022-жылдын баштан бери 4 суицид фактысы атталган болгон. Бул 2 коргоо министрлиги боюнча, бирөө МЧС, ал жана айтып кеттим, кызматтан сырткары үйүндө болгон. И бирөөсү департамент охраны конвоированиянан болгон. 4 факт суицид. Мындан сырткары жанагы дене бойго зомбулук колдонуу менен бийликтин аша чабуу фактылары боюнча дагы маселе коюлган. Дароо айтып кетейин, биякта 10 факт атталган. 10 факт, бул жерден бир белгилеп кетчү жагдай, бул жерде контрактник негиздеги аскер кызматкерлери менен офицердик составдагы аскер кызматкерлери кылмыш жасашкан. Ал эми мөөнөттүү аскер кызматчылардын ортосундагы уставдык эрежелерин бузуу фактылары быйыл 2022-жылдын баштан баштап катталган жок. Урматтуу прокурор, сиз могу жерде бизге берген баяндамаңызда суицид 3 окуя болду деп атасыз да? Ооба.
Кыргыз Республикасынын коргоо министрлигинин ичинде бирөө дейт. А бул киши экөө деп атат. Жок, эки факт жерге туура эмес маалымат кетип калыптыр. Себептен биз эме жанагы эмени бир министерство ички иштер аскерлери деп жазылып калыптыр ал жерде. Ички иштер аскерлеринде болгон эмес, бул кичине туура эмес катарыраак болуп калыптыр. Коргоо министрлигинде эки факт болгон. Бир факт түзөтүү мекемесинде болгон, ДОК КСИнде. А жанагы 4-чү факт болсо бул аскер кызматына сырткары, аскер бүктө сырткары акыбалда. Ошон үчүн биз бияка көрсөткөн жокпуз. Эми Сагындык Болотбеков, сиз эмне күндө эле жогорку кеңешке келип аттыңыз беле? Болгону бир барак баяндама жазыпсыз, официалдуу түрдө. Ушуну да карай алган жоксузбу? Эмне күндө эле бизде солдаттар өлүп аттı беле? Болгону 4 солдат өлүп атат. Ошонун 4-өөүн да жаза албайсыңар да? Сагындык Болотбекович, бул эми кайдыгерлик да? Сиздин болгон өзүңүздүн жумушка болгон жанагыңызда. Эми сизди канча жылдан бери тааныйбыз, бирок моундай болбойт да. Бул жерден бул киши бир неменен статистикасын айтат, сиз болсо бир. А могу жерден жанагы эки Нацгвардиянын жанагылары боюнчачы, офицерлер боюнча эмне жумуш жасалып атат? Ал жерде деле жаш кыз. Жашы жете элек, Жок, 24. Ал боюнча иш козголгон. Күнөөлүү кылмышка шектүүлөргө айыбы бузулду. Баш коргоочу арасы камакка алынды 2 айга. Азыркы күн тергөө амалдары жүрүп атат. Бул интимный эмеге байланыштуу мен конкретно айта албайм ал эмес. Бирок совершеннолетний жабырлануучу тарап совершеннолетний. Ал берки камалган тарап болсо министр айткандай офицерлер. Улуттук гвардиянын офицерлери. Бирөө капитан, бирөө майор. Министр оборонага да азыр жылдыга сиздер аскер жогорку окуу жайларына даярдайсыздар да, ошол эле военкоматтарды даярдайт, министрлик жана даярдайт. Канча высший учебный военный заведенияларда биздин кыргызстандык жарандар окуп атат? Быйыл аскер институтуна бияка 100га жакын курсанттар тапшырды. Жок, бердегиси эмес, мен сырт жагысын. Сырт жагыда бүт көп мамлекеттерде эметет, Канча? окуйт. Канча вузда? Учебный заведение. Сиз түшүнөсүзбү? По всем учебным заведениям полностью мен сизге маалыматты отдельно берейин. Отдельный мага могу жерде сиз даярданып келишиңиз керек эле. Сиз айтып атасыз, сөзүңүздүн башында айттыңыз, жана замполиттерди өлтүрүп алдык дедиңиз. Сиз ушул жерде талдоо жүргүздүңүзбү? По подготовке младшего, старшего офицерского состава вооруженных сил по подготовке, переподготовке в высших военных учебных заведениях. Бизде жок болгондон кийин эмне үчүн Россияда, эмне үчүн Казакстанда, эмне үчүн Өзбекстанда ушул замполиттерге окутпайсыз? Каяктагы бир пехотага, башка нерсеге. Если сиз пехотинец болсоңуз, бардыгы пехотинец болбош керек да. Ошон үчүн эмне үчүн разрядканы бербей атасыздар? Бизге моголар керек, моголардын кереги жок. Окутуп бергиле деп. Эмне үчүн ушул жумушту жасаган жоксуз? Ушул маселени жасадык. Ошон үчүн быйыл өзгөртүү. А сиз кантип жасайсыз? Каяктагы беркини билбей атсаңыз, канча учебный заведениялар бар, кайсы учебный заведенияларда окуйт десем айта албай атпайсыз? Канча офицерлер кайсы жерде окуйт деген цифровые данные для вооруженных сил. Мен цифрасын сурап, закрытым мен сизге закрытыйын сурап аткан жерим жок. Мен сизде высший учебный заведенияларды сурап атам, количествосын. Канча высший учебный заведение? Бул секретный эмес. 30га жакын высший учебный заведениялар. Канчасы Россияда? Россияда 10дон ашыгы. А калганы каерде? Казакстанда, Узбекстанда, Казакстанда 2 военный училище бар, пограничник менен Алматинский общевойсковой бывший. Казакстанда 2ден көп. Азыр эми 3-чүсү институт ачылып атат, башка Казахстанда военныйларды. 2ден көп. Там ПВО еще есть, там авиация есть. Сизге суроо бергенде гана жооп бериңиз. Урматтуу министр оборона, берде мен суроо берип атам сизге. Казакстанда 2ден көп. Жарыш сөзгө чыкпаңыз деп атам, жолдош министр. Сизге суроо бергенде жооп бериңиз. Бе жооп бере албадыңызбы? Мен сүйлөп атам азыр, жолдош министр оборона, товарищ генерал. Өзүңүздү сиз кармаңыз. Мен сизге айтып атам, сиз бул жерде жогорку кеңештесиз. Сиз Министерство обороны же вооруженный силдин жана коллегиясында отурган жериңиз жок. Сиз дагы если тонуңузду алмаштырып койсоңуз. Менин тонум ушундай. Мен да сизге окшогон кадровый офицермин. Ошон үчүн я мы должны друг друга уважать, если мы офицеры. Ошон үчүн сизге суроо берип атам. Эмне үчүн сиз өзүңүздүн жанагыңызга киргизген жоксуз? Подготовкага. Быйылкы жылдан баштап биз өзгөртүү өтө киргиздик высший учебный заведенияларга. Буга чейин
юристтерди Россиядан даярдап келген, финансисттерди даярдап келген. Быйылдан баштап мы это все отменили. Эмне үчүн дегенде, почему юриспруденцию другого государства мы должны учить өзүбүздүн баягы жарандарыбызды? Финансисттерди эмне үчүн биз ошол жактан окутушубуз керек? Ошолордун баарын квоталарын кыскартып туруп, мы туда начали отправлять авиацию, ПВО, инженеров ошол жака начали отправлять. Биринчи жолу мен быйыл мартта эмеге барып келдим, Өзбекстанга. Ошол жерде биз буга чейин эч кимди жиберчү эмеспиз. Быйылдан баштап ошол жерге докторантура, адъюнктура и курсанттарды, и академияга офицерлерди, курсанттарды быйылдан биринчи жолу жибердик. Биз именно система образованияга көп өзгөртүү киргиздик быйылдан баштап. Мисалы сиздерде азыркы күндө анализ барбы? Кайсы критерийлер менен мисалы сиздер башка министрликтерге жанагыларды призывной жана солдаттарды тандаган боюнча? Ар бир министрликтер полностью главное оргмоп управленияга заявкалар беришет. Кайсыл эмеге, кайсыл аскер бөлүктөргө канча жоокерлер керек. Анан региондорун карап туруп, полностью оргмоп управление ошол жерден ар бир военкоматтан сандарын чыгарып туруп, ошол жака жиберебиз. Жок, критерий барбы дейм, оценка. Мисалы ушул эле мисалы кызмат кылганга, чек арага, атайын кызматтарга, улуттук гвардияга, Скорпионго жана башка подразделенияга критерий барбы жокпу деп атат? Критерийлер бар. Эң биринчи биз разведподразделенияга, спецподразделенияларга өзгөчө отбор болушат. Андан кийинки уже аякы калгандарга уже по общим, на общих основаниях они уходят. Андан кийинкиси да сиз мына окуткан жатабыз, морально-психологический климатты тигинткенде жатабыз. Азыр коллегия, сизде дисциплинарный устав дегенди билесизби сиз? Билем. Дисциплинарный уставда после совершения дисциплинарного проступка канча күндүн ичинде дисциплинарный ответственность алып келиш керек? 12 дней дается на служебное разбирательство. После совершения военнослужащим или офицерам канча күндүн ичинде жанагы болот? В зависимости от тяжести от самого проступка, если дисциплинарный проступок, он в течение 3 дней, Мына тупа-туура айттыңыз. Ошон үчүн коллегияны өткөрүштүн кереги бар беле? Бу жерде Сүйүн Абдулдаевич айтып атты. 4 июлда дисциплинарный проступок совершен. Почему военнослужащие Министерства обороны до сих пор не наказаны и не привлечены ни к ответственности, ни дисциплинарной ответственности? Сүйүн Абдулдаевичу я сказал, что по первому случаю без уже решение принято. Бул жерде азыр туура эмес болуп калып атпайбы дисциплинарный устав боюнча? Есть понятие дисциплинарный устав, есть понятие гарнизонный устав караульной службы деген бар да. Ал жерде бир айдан өтүп кеткенден кийин туура эмес болуп калат сиздин койгон дисциплинарный ответственность. Эртең соттон утуп алып келет ал. Сиз билесизби мыйзам дегенди? Жолдош генерал. Дисциплинарный уставда ушинтип жазылып турат го. Бир айдан кийин өтүп кеткен военный прокурордон сурайлы болбосо, мен туура эмес айтып аткан болсом. Айтыңыз, Сагындык Болотбекович, туура айтып атабызбы? Дисциплинарный устав как гласит? Туура. Бир айдан өтүп, уже 2 ай өтүп кетти. Кантип бул киши коллегияга салат аларды? Биз биринчи маселе боюнча, биринчи происшествие боюнча уже решение принято. Биз общую системаны ставим на военную коллегию. Эмне дедиңиз? Кайталап коесузбу? Биринчи случайды, биринчи происшествие 4 июльдагы боюнча уже чечим кабыл алынган по дисциплинарному порядке. Андан кийинки 18 августта болгон иш боюнча расследование бүтүп, биз азыр прокуратурадан первичный анализ алып, андан кийин мы ушул общий системаны азыр эме военный коллегияга коюп атабыз. Эми мо Сагындык Болотбекович, мо действиям министра обороны дайте оценку. Полностью по всем этим происшествиям, и что было озвучено до этого, да. Андан сырткары да, сиз мынагы в целях улучшения жана материально-технической, военной жанагы подготовканы, морально-психологический климатты жанагы үчүн специализацияларды кылдык. Анан могу жерден айтып алдыңыз да, биз жанагы ЗРК 300 алып атабыз, Печор алып атабыз тигил жакка депчи. ЗРК 300 менен ЗРКС 300 айырмасы эмне да? Зенитно-ракетный комплекс деди. Жок, ошону айтып атам. Есть понятие зенитно-ракетный комплекс С-300, есть зенитно-ракетный комплекс системы С-300. Айырмасы эмне деп билесизби? Мы покупаем зенитно-ракетный, мы приобретаем зенитно-ракетный комплекс С-300 ПС. ПС. Ал эмне менен отличаться этилет? Это система ПВО страны.
Жок, ошол система ПО страны эмне менен эркис менен бул кандай? Эки дивизион алып атабыз. Полностью антенные составляющие, позиция, для позиции ракеты покупаем, полностью ставим туда. Эки дивизион алып атабыз. Ал жерде өзү негизи эстристада системада берке болот да, билесизби, өзүңүз окудуңуз беле ушул жагын? Ал жерде антенна жок, ал жерде фазированный антенна решетка турат. Ну, я понимаю, если, может, ПВОшник, может быть. Жок, мен сизден эме сурап аткан жерим жок. Ошондоп айтып, жанагы мэрден келип, жогорку кеңешке келип, жаманатты нити бөрү басар кылып, анан кийин берди айта бербеңиз. Эстриста, Печорада берди деле люди бүт бардыгы погон таккан генералдар жана башкалар турат. Алардын дальность поражения, зонасына чейин кандай, кайсы пусковой установка, малый установка и большой пусковой установкалар кандай иштейт, что такое система противоракетной обороны, бүт бардыгын жакшы билебиз. Ошон үчүн бул жерде не надо мого жогорку кеңештин улуу трибунасынан жолдош генерал. Мындай катуу сөздөрдү айтканга, сизге бул жерден бар эле военный могу жерден жанагы күн тартибинде эмне коюлган эле? О состоянии воинской дисциплины и правопорядка в вооруженных силах. Ошону айтып койсоңуз болмок. Ишиңизге ийгилик. Коллегияңызга, биздин коллегалар катышып калса дагы сөздөр бар. Рахмат. Искандер Исмаилович просто задал вопрос, бир жылдын ичинде эмне жасалды деп, мен ошон үчүн жооп бердим ушуга. Рахмат, Бактыбек Асланкалыевич.